повар болуп иштеп баштаганда уже туугандарыбыз, тааныш-бааныштар чакырып, ушундай үйлөрдү чакырып немесичи, идея ошондон келген. Үйлөргө барып кызматыбызды көргөзчү. Ошондон баштап эле дос балам экөөбүз баштадык. Интернет блогтарына салып, тааныштарыбыз ошо номерлерибизди алып, андан чакырып башташкан. Тойго, туулган күндөргө чакырып, ошондон эле башталды. Кафе менен кафе ресторандарда иштеген, мындай үйлөргө иштеген айырмасы бар. Кафеде күндө иштейсиң, эртең менен барасың, түнгө чейин иштеп каласың. Күндө да маалда өзүңө убакыт аз бөлүнүп калат. Мындай иштесең, жумасына ашып кетсе бир 2 күн, 3 күн иштейсиң. 15 күн иштеген зарплатасы чыгып калат да. Бир буйрутмада 13 000, 14 000ге чейин болот. Киши көп да, ал эми 40-50 киши болуп калса да, 40-50 киши куда тосмой болсо ошондой болот. Киши башына 300дөн, 350 ошондой айланып калат да. Закусканын 4 түрү жазылат. Балык, тоок бүтүн боюнча бышат духовкада. Чучук казгарта кезилет, копченый балыктар кезилет. Мен көп бир тууганмын, ошого кайрылыштуу мамам, апам ушу командировкага кеткенде, ошо инилеримди, карындаштарымды мен ушу тамактап берип, карачугун курсаган той болчумун. Мамам командировкада кетсе. Ошондон баштап эле нан бышырып, тамак сызап, ошентип жүрүп эле поварлыкка аралашып кеттим. Күнүнө 60 сом алып иштеген күндөр болгон. Таң атпай барып, кечке чейин. Базалардан да болуш керек да. Фруктовый нарезка, рыбный нарезка. Эки жерде болот да нарезка. Ооба. Так, мындай жабабыз. Тамактын даамынан өзгөчөлөнсө керек, ар кимдики ар кандай жазылат да. Бирок азыр коздоп жасагандан, оформлениядан, Нариман, нандар болот да ушуну турган же мынысын жылдырабызбы? Үчөө эле. 20 киши, если тозулгадайгыда болсо, где-то 5 саат жетет, кенен жетет полный салаттарга, закускаларга. Мындай кызматты колдонуш убактың көп болот экен да, убактың өзүңө ким ушу повар менен жалдап алып, экөөбүз барып, продуктыларды базардан алып, биз өзүбүз эгер алсак базардан, мисалы картошкадан бир 5-6 кило, перецтен бир 3-4 кило, фрукты көп алмакпыз да. Бул жерде болсо, бул ким ченемдүү алат экен, эчтеке ашыкча калбайт экен. Ошонусу мага эң жакты да. 15 кишиге продуктысына где-то арзаны бар, кымбаты бар. Бир жагыр 10 000 кетет продуктысыначы. Баягы кээ бир үйлөрдө, кээ бир конок тоскондо муну фруктыларды целиком эле коюп коет, анда желбей тура берет. Мындай кесип койсоң, столдун көркүн ачат. Еще дагы желе берет. Бирок салып кете албашат коноктор. Эми кафе менен салыштырмалуу арзаныраак эле болот го дейм. Анткени
калган продуктусу баары деле тамагың биякта калат, өзүң үйүңдөсүң, таза баарысычы. Бүгүн кудаларга уже тосконго уже баары даяр болуп калды. Өзүң да андай чарчабайт экенсиң. 2 жака басып карап жүрө бересиң.